Талас облусунун Кара Бура районундагы Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Бейшенова Салтанат Хусеновна. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен бүгүнкү өтүлүүчү тема мектеп мугалим менен сиздин байланышыңыздын мааниси. Ата-энелер бардыгыңыз өз балдарыңыздын мыкты, билимдүү, адеп ахлактуу болушун каалайбыз. Ошону өмүрү менен бирге тилейбиз. Бирок көпчүлүгүбүз балдарыбыз билим тарбия алуучу эң ыйык жер мектеп менен байланышууга, барып кабар алууга, тиричилик, иш деп убакыт таппайбыз. Же кээ бирибиз таптакыр эле кызыкпайбыз. Биздин балдарыбыздын окууга кызыкпагандыгынын, тартибинин начарлыгынын бир себеби дал мына ушунда болушу мүмкүн. Себеби сиз ата-энелер мектеп, билим алуунун абалына кызыкпасаңыз, маани бербесеңиз, мектепке келбесеңиз, анда силерди көрүп балдарыңыз мектептен билим алуунун анчалык деле зарылчылыгы жок экен. Ошон үчүн ата-энем кызыкпайт, сурабайт, барбайт дагы деп ойлоп, мектепке, окууга урмат, кызыгууну жоготот же төмөндөтүп жиберет. Сиздер билесиздер, балдар ар дайым улууларга карап коргонуп жасашат. Демек сиздердин мектеп, мугалим менен байланышыңыз эң биринчи балаңыздын таалим тарбиясына өзүңүзгө керек. Анан ошол таалим тарбияны жакшы ишке ашыруу үчүн мугалимге керек. Ал мугалимге кубат, күч, дем берет. Сиздердин активдүү колдооңуз, кызыгууңуз менен гана мектепте билим тарбия берүү толук болуп максатына жетет. Ансыз баары жарым болуп кала берет. Башкача айтканда, эптеп сабакка барат, эптеп окуйт, эптеп күн өтөт. Жыйынтыктап айтсак, урматтуу ата-энелер, сиздин мектеп, мугалим менен байланышыңыз эмне берет? Мектеп билимге балаңыздын келечегине, кызыгууңуздун үлгүсүн көрсөтөт. Мектепти урматтоо белгиси болот. Мугалимдин эмгегине ызаат, урмат болот. Сабактарга даярдануу, катышуу, жакшы окууда балаңыздын жоопкерчилигин жогорулатат, кызыгуусун өстүрөт. Мектеп турмушун жакындан билесиз, кемчилигин оңдоого сунуш айтасыз. Өтүлүп жаткан сабактардын сапатын, класста башка балдарга салыштырмалуу балаңыздын билимин, тарбиясын өз көзүңүз менен көрөсүз. Үйгө барып балаңыз менен мектеп, билим жөнүндө сүйлөшүүгө даяр болосуз. Өзүңүздүн абийириңиз, урматыңыз, мектеп, мугалимдер өз балаңыз алдында өсөт. Келечекте балаңыздын бир кесип тандап алуусуна, анын жөндөмүнө, кызыгуусун көрүп, багыт бересиз, даярданасыздар. Балаңыздын достору ким экенин мектепте болуп билесиз. Балаңызды окутуп тарбиялоодо мугалимге жардам бересиз. Балаңыздын билим алуудагы, тарбиялануудагы кемчилигин, себептерин билип, оңдоого мүмкүнчүлүк аласыз. Класста жана класстан тышкаркы эмнелерди үйрөтүп жүргөнүн билесиз. Конкурс, кече, кошумча сабак. Балаңыз сизден бекитип же айтпай жүргөн анын кемчилигин, зыяндуу кемчиликтерин мугалимден билсеңиз болот. Үй бүлөдө билим алуусуна шарт түзүү, жардам берүү, контролдоо. Туура тарбиялоодо педагогдордон усулдук педагогикалык, психологиялык кеп-кеңеш, консультация ала аласыз. Балаңыздын мугалим билбеген мүнөздөрү, адаты, оорусу, кызыгуусу жана башкасын айтып, мугалим аны ар тараптан билип, туура тарбиялоосуна жардам бересиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кездешкенге чейин сак саламатта калыңыздар.